Видео. Ошто асманда ыйык жазууну көрүштү. Казы эмне дейт? Ош шаарында асманда ыйык жазуу пайда болгону болжолдонууда. Бул тууралуу маалыматты Ош эл аралык аэропортунун кызматкери Замирбек Зубайыров тастыктады. Анын айтымында 11 май күнү саат 20:15 шамасында асманда булуттардан араб тилиндеги Аллах деген жазуу пайда болгон. Ал жазууну Ош эл аралык аэропортунун кызматкерлери сөткө жана видеого тартып алышкан. Жазуунун пайда болгону чын. Мындай жазуунун асманда пайда болгонун биринчи жолу көрдүм. Биздин кызматкерлер жазууну бир аз кечигип тартып алышыптыр. Ага чейин жазуу даана көрүнүп турган. Аны көргөн кишилердин баары Аллах деп жазылып тургандыгын айтышты. Бирок мен эмне деп жазылып турганын так айта албайм, деди Замирбек Зубайыров. Ал эми Ош шаарынын мусулмандар казысы Убайдулла Ажы Сарыбаевдин айтымында асманда пайда болгон жазуу араб тилиндеги Аллах деген сөзгө окшош, бирок так эмес деп айткан. Кечирээк болуп калды да. Законный болуп. Yerге да жазылды да. Лат кадим болуп калды. Түркиянын Тышкы иштер министрлиги элчинин ОЗЧРдагы көз карашын колдоду. Түркиянын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын муфтияты тарабынан уюштурулган ОЗЧРда ФЭТОнун жетекчисин көргөндөгү реакциясы калыстык экенин билдирди. Кыргызстандын муфтияты тарабынан уюштурулган ОЗЧРда ФЭТОнун жетекчисин кошо чакыруу акылга сыйгыз. Бирок чакырылган түрк элчиси түзүлгөн кырдаалды байкап, ага жасаган реакциясы толук калыстык болуп эсептелет деп айтты түрк ТИМинин басма сөз катчысы Хами Аксой. Чет жактагы ФЭТО түзүмү менен күрөшүү биздин биринчи ишибиз. Бул маселеде бизге достук мамиледеги мамлекеттердин аталган маселеге олуттуу мамиле кылуусун расмий өкүлдөрдөн гана эмес, бардык улуттук мекемелерден да күтөбүз деп айтылат билдирүүдө. Бакиев чыгарбай келген Батукаевди Атамбаев канча акчага чыгарган? Убагында Крым төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн бир эле күндө соттун чечими менен бошотулуп, ошол эле күнү Манас аэропортунан жеке самолет менен Чеченстанга учуп кеткени кызуу талкууга түшкөн эле. Андан бери 6 жыл убакыт өттү. Ошол 2013-жылы өлкө башында Алмазбек Атамбаев турган, анан Батукаев эркиндикке чыгарылып, ошол эле күнү өлкө сыртына чыгып кеткенине Атамбаев бир кейип да койгон эмес. Тескерисинче бул маселени козгоп талкууга алгандарды куугунтукка алган. Болгон ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун менен вице-премьер Атаханов кызматынан кеткен болчу. Анын түрмөдөн бошотулушу, соттун кандай чечим чыгарары, кайсыл күнү чыгарары баары алдын ала сүйлөшүлүп макулдашылганы да белгилүү. Себеби соттун чечими чыкканга чейин 2 айча мурун ага паспорт берүү өтүнүчүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мамкаттоодон сураган. Анан соттун чечими чыга электе эле аны аэропортто жеке самолет күтүп турган. Мына ушул окуя тууралуу убагында Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев катуу айткан эле. Түрмөдө өлүп калбасын деп чыгардык дейт. Ал түрмөдө колунан келишинче дарыланышы керек, өлсө айла жок, Кудай алып кетти. Эмне биз өлбөй атабызбы? Азиз Батукаев кылмышкер, анын жасаган кылмышы өтө оор. Адамдарды өлтүрүп, түрмөдө тынымсыз бунттарды чыгарып, кылмыш кылып келген. Мыйзамсыз общакка акча жыйнап, кылмышкерлерди тукуруп келген адам. Ал кыргыз мамлекетинин идеологиясына каршы. Мен мыйзамга каршымын, мен кылмышкерлердин атасымын деп өзүнүн кылмышын андан ары улантып берди. Рысалиев айтып атат, 6-7 жылдан бери чечендер аны чыгарып кетебиз деп аракет кылып атат деп. Ошонун өзү далил болуп атпайбы? 2005-жылы Феликс Куловго чыгарып бер деп суранганда чыгарбай койгон. 2007-жылы Бакиевден суранганда ал чыгарбай койгон. Анан Зарылбек айтып атат, 5-6 жылдан бери аракет кылып атат чечендер. Бирок мен чыгарбаймын деп атат. Эмне үчүн 2 айдан кийин адамдарын жөнөтүп, мыйзамсыз жыйынтык чыгарганына карабай, кол алдындагыларды түртмөлөп, заставить этти деп эле айтам мен. Сотко берсе сотко берсин деген ал. Демек убагында Бакиевден да суранышканда ал Батукаевди бошоткан эмес. Себеби аны бошотуу мамлекеттин кадыр баркына көлөкө түшүрө турганын билген. Ал эми Атамбаев болсо акчанын азгырыгына кирип аны бошотуп жатат. Ошондо биз ашаны ким деп атайбыз? Деги ал ушул күнөөсүн мойнуна алат болду экен жигит болсо. Булак Назар Ньюс KG.
Токмокто 2 киши 80 жаштагы пенсионердин акчасын тартып алды. Токмокто жергиликтүү тургунга каракчылык кылып кол салганга шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашты. 10 майда Токмок шаарынын ички иштер органдарына 80 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Ал арызда белгисиз адамдар 10 майда түн ичинде анын үйүнө кирип өлтүрөбүз деп коркутуп 12 000 сомун алып кетишкенин айтып арыз берген. Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 28 жана 30 жаштагы 2 жаран кармалды. Алар буга чейин да соттолуп чыккандар экени аныкталды. Кармалгандар камакка алынды. Булак Барометр KG. Белгилүү журналистти атып кетишти. Кабулда ишемби күнү эртең менен тележурналист Мена Мангал киши колду болду. Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн айтымында ага базарга жакын жерде кол салышкан. Алгач бирөө асманга ок атып элди тараткан, артынан журналистти 2 ирет аткан. Ал кезде Мангал жумушка барыш үчүн машине күтүп турган. Полиция кызматкерлери кылмышкерлерди таба элек. Мена Мангал Ооганстанын парламентинде маданият тармагы боюнча кеңешчи болуп да иштеген. 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ариана ТВ, Ламар жана Шамшат Айви телеканалдарында эмгектенип жүргөн. Социалдык тармактагы баракчаларында аялдардын көйгөйүн, негизинен билим алуу, эмгектенүү укуктары тууралуу көп жазган. 2017 жылы өзүн мажбурлап турмушка узатышканын билдирип, майдын башында ажырашкан. Акыркы кездери белгисиз кишилер ага өлүм менен опузалган билдирүүлөрдү жөнөтүп жатканын айткан эле. Булак Факты KG. Баламды 10 жолу молдого окуткам. Оштогу журналисттер катышкан жаңжалдын жаңы жагдайлары. Ош шаарынын Абай көчөсүндөгү Делюкс конок үйүндө кумаркана деп шек жараткан жайда чыр чыкты. 13 майда аталган жайга акчабызды алдаттык деп арызданган жарандар менен бирге журналисттер барган. Ал жердин күзөтчүлөрү журналисттерге кол салышып пикир келишпестик чыккан. Күзөтчүлөр түз эфир аркылуу аталган жайды тартып жаткан журналисттерден бири Ыдырыс Исаковдун колун кайрышып, колундагы уюлдук телефонун тартып алууга аракет кылышкан. Мага кол салуу болду, бирок олуттуу деле жаракат алган жокмун. Колдорум тытылды. Милицияга арыз жазып же жазбай турганымды азыр айта албайм, деди журналист Исаков. Дагы бир журналист Даткабек Шабданбек уулунун айтымында анын чөнтөк телефонуна аталган жайдын күзөтчүлөрү күч колдонуп тартып алышкан жана видеолорду өчүрүп салышкан. Мени 2 күзөтчү имараттын ичине алып кирип телефонумду тартып алышып, видеолорду толугу менен өчүрүп салышты. Ичинде 3 аял киши мага кол салды. Бирок мен алар менен урушкан жокмун. Биздин ишибизге тоскоолдук жаратышты, деди Шабданбек уулу. Журналисттерге кол салуу болгон жерге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, териштирүү иштерин жүргүзүп баштады. Милиция кызматкерлери көмүскө иши алып барган кумаркана деп эсептелген имараттын эшигин ачышып, журналисттерге кол салган күзөтчүлөрдү кармап кетишти. Тергөөчү Эржан Маниязов аталган жайда азырынча кумаркана деп так айтуу эрте экенин билдирди. Бул жерде кумаркана деп айтуу эрте, текшерип баштадык. Бардык далилдер текшерилет. Эгер журналисттер арыз жазса, аны дагы ишке тиркейбиз, деди ал. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Делюкс мейманканасында жайгашкан көмүскө кумаркана боюнча буга чейин 2 ирет арыз түшкөнүн билдирди. Делюкс конок үйүнүн капталында жайгашкан кумаркана боюнча буга чейин милицияга 2 ирет арыз түшкөн. Ошол арыз каралып жатканына карабастан кумар оюндарын уюштуруп келе жатышыптыр. Учурда милиция бул имаратты текшерүүгө алып жатат. Эгерде экспертиза тарабынан кумаркана уюштурулганы аныкталса, ал жабылат. Андан сырткары журналисттердин ишине тоскоолдук жараткандар суракка алынат, деди Сыдыков. Кыргызстанда 2012 жылдын 1-январынан тарта кумар оюндарын уюштуруучу мекемелерде жана казинолорду жабуу тууралуу мыйзам чыккан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Ош ШИБинин кызматкерлери тарабынан 2018 жылы Ош шаарынын аймагындагы көмүскө кумарканаларды иштеткен 8 жай аныкталган. Делюкс мейманканасы 2 ирет жашыруун кумарканаларды уюштуруу фактысы боюнча катталган. Бирок атайын экспертиза жүргүзүлүп, ал жай кумар ойноочу жай эмес деген мазмундагы жыйынтык чыгарылган. Андан кийин катталган мекемелердин айрым ээлери көзөмөл органдарына милиция кызматкерлери жеке ишкерлерге тоскоол болуп жатышат деп арыз жазышкан. Бул багытта аталган жайларды текшерүүгө алган кызматкерлердин үстүнөн дагы тергөө жүрүп жатат. Быйыл 18 мартта Делюкс конок үйүнүн ишмердүүлүгү жазык кодексинин 212 беренесинин негизинде Ош ШИБи тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери жүрүп жаткан. 13 майдагы окуялар боюнча дагы тиешелүү маалыматтар топтолуп, иликтөө иштери башталды. Андан тышкары журналисттердин жумушуна тоскоол болуп күч колдонуу катталган факты өзүнчө иликтенет. Учурда журналисттер арыз менен кайрылган жок, бирок массалык маалымат каражаттарына тараган материалдардын негизинде иликтөө иштери уланууда. Учурда журналисттерге кол салууга шектүү катары Делюкс мейманканасынын 2 кызматкери Ош ШИБине алынып келинди деп айтылат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдирүүсүндө. Булак Турмуш KG.